Куттугали Марипов дээрлик жарым кылымдан бери саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенип келет. Кесиби боюнча хирург болгону менен эмгек жолунун басымдуу бөлүгүн уюштуруу жана жетекчилик тармакта улантып келген. Көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгер өткөн мезгилдерге салыштырмалуу азыркы алып жаткан маянабыз жакшы болуп калды дейт. 7200 айлык алып жүрдүм. Андан кийин бир жыл стажына кошулат эле 3000 ояктагыда болуп 16.000 жакын айлык алып жүргөн. Кечеги апрелде президентибиздин жардымы менен айлык акы медиа роботтор көйгөндө мен уже 27.000 чейин алдым да. 25.000 алатым да, күтүүсү бар, стаж работа мен уже почти 50 жыл иштеп атам да. Çok жакшы кошулуп 27.000 жакын айлык алдым. Ошол эле Кадамжай районундагы ооруканада бир жылдан бери үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп жаткан жаш дарыгер Авазбек Орозбаев апрель айына чейин 10.000 сомго жетпеген айлык акы алып жүргөн болсо, апрель айынан тартып 15.000 сомдон 20.000 сомго чейин айлык маяна алууда. Так, иштеп баштаганыма быйыл бир жыл болуп калды. Иштеп баштаганымда бир 6-7 миң тегерегинде айлык алчумун. Азыр 15-20 миң тегерегинде болуп калган. Бир жылдан көтөрүлгөндөн кийин 15-20 миң айлык деле жетпейт. Жаш үй бүлө болгонума байланыштуу базар баасы, продукты кымбат, бар жок кымбат болгонуна жетишсиз. Дагы кошуна көтөрүлсө жакшы болмок. Кадамжай районундагы жалпы дарыгерлердин практикалык борборунда 1000ден ашуун мед кызматкер иштесе, алардын эмгек акылары апрель айында стажы жана категориясына карап, дарыгерлердики өзүнчө, мед айымдардыкы өзүнчө болуп көтөрүлгөн. Категориясы кошулуп, анан вредность кошулуп, жалпы 23.091 сом болуп жогорулады. Бул эми население болот. Ушунан эми кармалып кетет 20 миң тегерегинде колго алышаттар. Ал эми медсестрлардын орто билимдүүлөрдүн айлыгы ошолор барды кошулуп, где-то 20.200 тегерегинде болду населениясы. Кадамжай районунда 220 миңден ашуун калк жашаса, алардын 150 миңден ашуунун райондогу жалпы дарыгерлердин практикалык борборунун ак калачан мед кызматкерлери тейлеп, саламаттыгына кам көрүшөт. Аймакта дарыгерлер арасында тартыштык бар. Бирок эмгек акынын жогорулашы акырындык менен кадр маселесин чечет дешет ак калачандар.